Күн сайын бакчадан же мектептен келген перзентиңизге кана балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деген суроону бердиңизби? Баланын сезимтал калыптанышына багытталган маалыматтар Гений программасында. Саламатсыңарбы, урматтуу радио угуучулар, кутман күнүңүздөр менен. Эфирде Роза Отунбаеванын демилгеси Эл аралык коомдук фонду менен биринчи радионун биргелешкен Гений радио уктуруусу өз ишин баштайт. Бүгүн студиябызда балам мыкты болсун десеңиз, ага кандай тарбия берүү керектиги жөнүндө педагогика илимдеринин кандидаты доцент Кыялбек Акматов агай менен маек курабыз. Микрофондо мен Нурия Кийизбаева. Кыялбек агай, биздин студиябызга куш келипсиз. Биринчи суроом баягындай, балам мыкты болсун десеңиз аттуу баягы китебиңиз жарык көрдү. Алгач ошол тууралуу айтып берсеңиз, ал китепти баягы жазганга сизге эмне түрткү болду? Саламатсызбы, чоң рахмат. Балам мыкты болсун деген китеп дароо эле тез аралыкта даяр болуп жазылып калган китеп эмес. Бул ушул билим берүү тармагында бир 20 жылдан бери жүрөм. Мектепте сабак берип, мектеп менен аралашып, университетте анан 4 баланын атасымын. Ушу балдар балалуу болуп, үй бүлө күтүп, анан ушу балдар чоңойгон сайын бала тарбиялоодогу түйшүктүн канчалык оор экендигин жон терим менен сездим да. Анан ошол мектепте жүрүп, ушул мугалим, директор болуп иштеп жүрүп, ушул мектеп партасындагы балдардын тарбиясындагы оош кыйыш жагдайлар мени аябай түйшөлттү. Мына ошондуктан ошол китеп жазууну колго алдым. Анан бул китеп менин окуучум, студентим, ошол теология боюнча магистратураны бүткөн Талантбек Маматов менен экөөбүздүн авторлугубуздагы китеп. Ошол экөөбүз сүйлөшүп, маектешип, анан темаларды бөлүп алып, ушул китепти жараттык да. Бул муктаждыктан улам жаралган эмгек болуп саналат. Бул ошол баягы сиз муктаждык деп айтып атпайсызбы? Анан азыркы учурда ушул ал китептин негизи мазмунунда баягы кеп кеңештер көп экен да, аябайчы. Анан ошо биздин ата энелер ошондой кеп кеңештерге муктажбы азыр? Албетте, эми муктаж эмесмин деп ойлошот көпчүлүгүчү, себеби ар биринин баягы турмуштук тажрыйбам бар деп ойлойт. Анан бул китеп чыккандан кийин аябай жылуу пикирлерди көп уктук. Бул китеп боюнча атайын бала бакчаларда ата энелерге конкурс өткөрүп атышат. Мына эртең 14 ушул декабрда эле, мисалы Кызылкыя шаарында бир бала бакча атайын бир 100дөй энеге ушул китепти окутуп, ушунун тегерегинде конкурс өткөрүп атат да. Муктаждык бар экендигин биздин окурмандарыбыз өздөрү кайрылып атышат, өздөрү пикирлерин айтып атат. Мен мындай бала тарбиялоодо ушул нерселерге көңүл бурбаптырмын, же бул нерселерди ашыкча жасап атыптырмын деп өздөрүнүн пикирлерин айтып, маектешип, ушул Facebook'та же болбосо атайын WhatsApp группаларда талкуулар жүрүп атат да. Эми муктаж деп айта алам да, бар деп ойлойм мен дагы. Анан бул сиздин биринчи жарык көргөн китебиңиз болуп эсептелеби? Жок, биринчи китебим эмес. Албетте, мен бир 50гө жакын окуу методикалык эмгектерим бар. Мектепте адабият окутуу багытын. Анан буга чейин да чыккан китептерим бар, котормолор бар. Ушу бала тарбия жаатында, мисалы, Казак Элжас Эртай уулу дегендин китебин которгонбуз. Баланы жазасы тарбияла деген, бала тарбиялоодо жаңы ыкмалар деген, окуучунун сырдаш китеби деген, анан бир топ китептер бар. Которгонбуз, даярдаганбыз дегендей. Бул биринчи китебим эмес, албетте. Азыркы учурда баягы балдар мектепке барарда ата энесин кыйноосу менен эмес, өзүнүн мындай көңүлү менен келип билим алышы үчүн эмне кылышыбыз керек? Бул ата энелер азыр баягы мектепке көп доомат кое беришет, анан балдар начар окуйт, мектеп окутпайт деп, анан көпчүлүк ата энелер балдарынан катуу талап кылышат да. Дароо эле бала гений болсо, ар бир ата энемиз самайт да, ошону жакшы окуса, англисче тез эле бир сүйлөп кетсе, орусча тез эле сүйлөп кетсе деген бир талапты коюшат да. Ата эне ошону каалайт. Бирок мен айтар элем, ар бир баланын өзүнүн жөндөмү бар.
ошол баланын жөндөмүнө жараша багыт бериш керек. Анан баланы кыйнай берген болбойт. Кечинде үйдө отуруп кээде эле ата эне дайыма элек болбойт, бирок кээде бош убактысы болуп калганда же жини келип калганда баланы маңдайына отургузуп алып, дептерлерин текшерип, китеп окутуп көрүп, сабак окутуп көрүп, анан эмнегиче ушуну билбей жүрөсүңбү, окутпаптыр да мектебиң деп, анан кийин бир жаңылык тапкандай кабыл алышат ата энелер. Бирок ага чейин ал баласынын окуусу жөнүндө маалыматы болгон эмес да. Анан көп ата энелерге дайыма айтам, мен эч качан баланы зордобо, мажбурлаба, баланы эркине коюш керек. Баланы тааныш керек да. Биринчи көпчүлүк ата энелер баланы тааныбайт да. Баланын эмнеге жөндөмдүү экендигин анализдебейт. Мугалимден сураш керек, досторунан сураш керек, ойногонун байкаш керек, үйдө эмнелерди ойнойт, эмне менен алек болот, баланын баскан турганын, жүрүш турушун, ушулардын баардыгын анализдеп отуруп, анан баланын кайсыга жөндөмдүү экендигин аныктап алып, ошого жараша багыт бериш керек да. Анан мажбурлай берген менен бала окубайт. Баягы кыргызда жакшы сөз бар, мойнунан байлаган ит ууга жарабайт дегенчи, баягы мажбурлап бир нерсени жаса десең жасабайт. Адамда каалоо керек да. Бизде ушундай болуп жатпайбы? Анан азыр биз айтып атабыз, ошо баланы 3 жаштан кийин тарбиялаганга кечи деп, 3 жаштан кийин депчи. Анан сиз айткандай эле ошо демек ата эне баланын жөндөмдүүлүгүн бул мектепке чейин аныкташы керек экен да. Бизде көпчүлүк учурда баягы ата энелер ага чейин баласын баягы даярдабайт дагы, анан кийин 1-класска мектепке барганда ошондон улам анан балдар кыйналып атат да. Ооба, ушундай тенденция бар бизде. Баягы мектепке алып келип, анан мектепке барганда окуп алат, мектеп тарбиялайт деген бар да. Бизде эми айрыкча бизде кыргыздардын менталитетинде ушундай да. Эми Европада, батышта башка. Бул баланы баягы төрөлгөндөн баштап, төрөлгөнгө чейин кам көрүп, балага шарт түзүп, анын бөлмөсүн даярдап, анын пайдалана турган буюмдарын, ага мындай айлана чөйрөсү кандай үйдө атмосфера болуш керек, ошолорго чейин кам көрүп, китептерди окуп даярданышат да. Бизде андай эмес да. Баягы бала төрөлдү, болду, өзү чоңое берет. Баягы бизде жакшы уран таап алышкан, баягы таштаганга таш тийбейт деп. Балага көп эле күйпөлөктөй берсең, балага кам көрө берсең, ал мындай жакшы тарбия албай калат деген бир көз караш бар да. Бирок эки жактан алып караш керек. Бала менен сөзсүз алек болуш керек. Кичинекей мезгилинен баштап ошол бул бекер сөз эмес. Бул төгүнү айтылган эмес, 3 жаштан кийин кеч депчи. Демек бизде деле жакшы сөз бар, баягы баланы курсакта экендигинде тарбиялай башташ керек деген. Демек эрте башташ керек тарбияны. Баягы ата энелер көбү сиз жогоруда айткандай эле баягы мектептен окуп алат, мектептен көп нерсеге үйрөнөт, мектептен сага эч нерсени үйрөткөн жокпу деп айтышат да. Анан азыркы учурда ошо менин оюмча да, мугалимдер балдарга, окуучуларга берген тарбия жетишсиз го, Албетте, мугалим тарбия берет, баягы эр шаркак болуш керек да. Үй бүлөнүн тарбиясы, мугалимдин тарбиясы, анан коомдун тарбиясы да. Кээде айтат го, үйдөн алган 10 сааттык тарбия коомдон алган 1 сааттык тарбияга татып кетет деп айтат да. Сен 10 саат үйдө жакшы бол дейсиң, бала коомго чыккандан кийин жаман чөйрөгө аралашса же терс нерсени көрсө дароо кабыл алат да. Ошон үчүн коомчулук жалпы 3 бурчтук. Бул ата эне, мектеп, коомчулук бирге тарбиялаш керек да. Ошон үчүн мектептин тарбиясы жетиштүү болбойт албетте. Мектепте көбүрөөк катуураак тарбия, анан дайым акылына саат, мораль да мектепте. Түз жүр, какырынба, түкүрүнбө, шымыңды шымда, сөгүнүп сүйлөбө, кыйкырба. Ушундай мектепте мугалим дайыма эле бизге адат болуп калган да. Кээде көчөдө деле баягы мындай чоң адамдардын деле туура эмес жасаган кыймыл аракетине киришип кеткен учурларыбыз болот да. Ошон үчүн мектеп менен кошо ата эненин тарбиясы, эң биринчи ата эненин үйдөгү тарбиясы маанилүү. Баланы тарбиялоодо эркек мугалимдин, аял мугалимдин дагы болушу керек деп айтабыз го көпчүлүк учурдачы. Анан ушу сиздин мектепте азыр эркек мугалимдер көп иштейби же аял мугалимдерби? Мен Жетиген мектеп лицейинде директор болуп иштейм. Биз ачылганына 3 жыл болду мектептин. Бизде
көбүрөөк аракет жасадык эми баягы гендердик теңчиликти сактоого, анан агайларды көбүрөөк мектепке тартууга. Бирок эми муктаждык бар, бирок адис жок да, мектепке келейин деген агайлар жок. Бизде бир 10 агай иштейт, калганы 45 мугалим болсо эжекелер иштейт. Албетте бул агайлардын мектепте иштегени тарбияга чоң таасирин тийгизет. Анткени бизде үй бүлөлүк тарбияда деле эне көбүрөөк тарбия берет. Чындыгында баягы эне ички тон, ата сырткы тон деп айтат. Бизде энеси жиндинин баары жинди, атасы жиндинин бирөө жинди деген макал бар. Энеге көбүрөөк жүктөй беребиз да. А бирок атанын тарбиясы башка да. Мен дагы бир китеп даярдап атам, эң мыкты ата деген, буюрса бир ай аралыгында чыгат. Мына ошол китепте мен атанын эркек кишинин баланын тарбиясына берген таасири жөнүндө, улуу белгилүү инсандардын аталары кантип тарбия берген, алар жөнүндө интервьюларым бар. Дүйнөлүк практикада кандай, ушулар жөнүндө бир топ материалдар бар да. Демек бул чоң ролго ээ. Сөз түрдө агайлар көп болуш керек мектепте. Анан энеге эле таштап койбой, ата да жоопкерчиликти алыш керек. Атанын тарбиясы дагы башка да. Ошон үчүн көбүрөөк айтабыз да, кээ бир мектептерде дене тарбиядан берген, кол эмгектен берген агай болот, анан калганы баары эжеке. А балдардын тарбиясы дайыма эжекелерди тарбиясын ала берген. Эми эжекелер эркек менен баягы аялдын чоң өзгөчөлүк бар да, мүнөзүндө, тарбиясында, балага мамиле жасоодо. Демек көбүрөөк ошол эжекелердин тарбиясын алып калган учур кездешет азыр. Жакшы экен, китебиңизди чыдамсыздык менен күтөбүз. Ошол эркек мугалимдерди мектепке тартуу үчүн мамлекет тарабынан кандайдыр программалар барбы, же иштелип чыга элекпи андай программалар? Андай программа мен уга элекмин. Бирок эми программа иштегенде деле эркек мугалимдер, агайлар да элчи, бирок көбүрөөк бул кесипке ыктай беришпейт да. Анткени бизде ошондой эме калыптанып калган, түшүнүк. Бул мугалимдик кесип аял кишилердин кесиби дегендей калыптанып калганда чанда кездешет. Муну эми программа түзгөндө деле шарт түзгөн керек, мүмкүн кызыктырсак, шарт түзсөк, эмгек акысына көбүрөөк акча кошсок, мүмкүн шаарга келип иштесе, жашай турган жер берсек, стимул берсек, мүмкүн көбөйөр эле. Бирок канткен менен талант керек да, кызыгуу керек. Адамдын өз ары жагынан да мугалимдик кесип деле бул чоң бир кызыгууну талап кылат да. Кызыкпаган адамды мектепке алып келиш кыйын. Мажбурлаш дагы кыйын да. Эми бирок акырындап көбөйтүш керек. Жогорку окуу жайларда окуп жаткан студент балдарга, эркек балдарга көбүрөөк мүмкүнчүлүк бериш керек да. Шарт түзүп беришибиз керек, мотивация беришибиз керек. Мына азыр биздин окуучулар баягы 11 жыл бою мектепте билим алат. Бир канча деген күнүн, айын кетирип алган билимин пайдалана албай калган учурлар да аябай көп кездешет да. Анан бул маселени кантип чечсек болот? Эми бизде бул чоң аябай орчундуу маселе болуп атпайбы акыркы мезгилдерде? Мектептеги берилип жаткан билимдин курулай эле баягы жаттоо турмушта пайдаланылбай жаткандыгы. Балдарда болбосо ошол көндүмдөр турмушта пайдалана турган көндүмдөрдүн берилбей жаткандыгы да. Жөн эле математиканы алалы, кыргыз тилди алалы, математикадан эле ошол синус, косинус, тангенс дегендерди окутабыз. Аларды турмушта бир да жолу колдонгон эмеспиз. Да мен ушул жашка келип мен айтам, мисалы, синус менен косинус, тангенс дегенди өмүр көрө элекмин да, эч жерден кездештирген эмесмин. Анан мен филологмун, тилчимин. Мен өтүп жаткан балдарга сынат тоошту, так тоошту этишти бала каерде колдонду эле? Качан колдонду эле булар? Демек баягы биздин теориялык билимдердин мүмкүн зарылдыгы жокпу? Же зарылдыгы болсо кантип беришибиз керек? Бала мектептен алган билимди турмушта пайдаланыш керек да, турмушта колдонуш керек. Ошондо биз берген билимдин жугуму болду, натыйжасы болду деп айтсак болот да. А болбосо биз жөн эле бир мындай ошол теориялык маселелерди баланы жаттата бергенбиз да. Жөн эле баланын мээсин мусорный ящик кылып алгандай туюлабыз да. Ошон үчүн баягы дүйнөлүк практиканы карайлы. Финляндиянын модели дешип атат азыр, Сингапурда айтып атышат, дагы толтура модельдерди айтып атпайбы? Ушул модельдерди алышыбыз керек, балдарга ушуларды окутушубуз керек деп. 5-6 эле предмет окуйт экен, бизде предметтер ашыкча экен деп. Мүмкүн болушунча мектепти турмушка жакындатышыбыз керек.
турмуштук билимди көбүрөөк беришибиз керек. 10-11 класстарда кесиптик билим берүү, профилдик билим берүүнү жандандырышыбыз керек, кесипке үйрөтүшүбүз керек. Бала ушул коомго чыкканда эжеке айткан тактооч мына эле, эжеке айткан этиш мына эле, матрица бул эле, интеграл бул эле деп бала турмушта көрүш керек да, колдонуш керек. Ошондо биз айтсак болот да, балага билим бердик деп. А болбосо мектепте эптеп эле 12 предмет деп чейрек чыгып баа алып эптеп окуп бүттү. Анан коомго чыккандан кийин баягы өзүнүн ордун кээде таба албай калып аткан учурлар болуп атат да. Кайсыга ыктай албай калган учурлар. Мына азыр көпчүлүк ата энелер дагы ушул сиз айтканды белгилеп келишет го, баягы пайдасы жок сабактар көп болуп атат дейт. Ошол эле учурда кээ бирөө айтат, баягы советтик мезгилдеги билим берүүгө кайра кайтышыбыз керек депчи. Ошого кандай карайсыз? Эми советтик билим берүү биз эми акыркы мезгилдерин илешип калдык да, эми канчалык деңгээлде артыкчылыгы бар. Ар бир системанын өзүнчө артыкчылыгы бар. Эми кантке менен биз советтик билим берүүдөн алыстап кеткен жокпуз да. Анткени ошол эле класс системасын, ошол эле баалоо деген системалардын баардыгын ошол советтик системада орноп калган да. Эми ар бир учурдун, ар бир доордун, ар бир агымдын өзүнүн өзгөчөлүгү болот да. Мүмкүн ошол советтик система ошол мезгилде жашап жаткан доор коом ошондой болгондо. Ал эми учурда дүйнөлүк тенденция, аламдашуу ал нерсени талап кылбай атат да, такыр башканы талап кылып атат. Бүгүнкү жаштардын көз карашы башка. Санарип деп атабыз, технология өнүккөн деп атабыз. Демек, ар бирин мезгилге жараша аныкташ керек го, мезгилге жараша аныкташ керек. Алыш керек ар бир системаны, советтик системаны дагы, Финляндиянын системасы болобу, Сингапурдуку болобу, Эстонияныкы болобу, кайсыныкы болбосун, бизге ылайыктуусун, биздин менталитетке, балдардын жөндөмүнө, биздин билим берүү системасына ылайыктуусун алышыбыз керек да. Анан биздин шартка, биздин экономикага туура келбеген нерселерге кол суна бергендин кажети деле жок деп ойлойм. Анткени колдо бар нерсе менен иштеген жакшы да. Ошону менен катар эле биздин өзүбүздүн, биз кыргыз билим берүүсүнүн, кыргыз педагогикасынын баягы тарбия берүүдөгү өзүнүн нарктуу, салттуу усулдарын дагы кошо алып кетишибиз керек да биз. Азыр баягы бизде 11 классты бүткөн окуучу дейлик, мисалга элементардуу эмнеге жетиши керек, кандай адам болуп чыгышы керек да азыркы учурда бизде? Эми бизде мындай болуп атат да, эң негизгиси мектепте баягы адам фактор, адам кылып тарбиялаш керек. Ушул мааниге болуп атат да, инсан кылыпчы. Ал эми миң билимдүү болбосун, жөн эле математиканы суудай баягы чакканы менен анда адамгерчилик жок болсо, ал башка маселе да. Ошон үчүн биз негизи адам тарбиялоону колго алышыбыз керек. Адамды өзүн өзү таануусун колго алышыбыз керек. Инсан катары калыптануусун колго алышыбыз керек мектепте. Бир кесиптештерим айтып атпайбы азыр, мектеп билим берет, тарбия бербейт депчи, билим берүү мекемеси деп турат деп. Андай эмес да, кандай мектеп тарбия бербейт. Мектеп биринчи тарбия берет. Адамда биринчи тарбия болсо, анан ал билим алат да. Анан тарбиясыз адам билимге деле алып келе албайсың да. Анан ар бир предметтин өзүнүн өзгөчөлүгү бар мектепте. Мисалы, Бектур Исаков деген эл мугалим айтат да, эгерде силердин балаңар дейт, бүтүрүүчүңөр дейт, өзүнүн оюн эркин айта албаса, сабаттуу жаза албаса, аябай кооз жакшы сүйлөй албаса, силердин берген эрежелериңердин жыйындысы шоона эшпей калат дейт. Биз эреже жаттата бергенбиз да, этиш, санатош, тактооч. Бала деген эркин сүйлөш керек, эркин оюн айтыш керек, өмүр баянын жаза алыш керек, иш кагаздарынан сабаттуу болуш керек. Бирөө менен маектешкенде бир сөзүн 10 жолу кайталай бербей, четкиликтүү улап айтыш керек. Коомдо күлкү болуп атпайбы? 40 жолу, 50 жолу бир нерсени кайталап. Ошондой болбой, балада баягы сабаттуулук болуш керек да, сүйлөө маданияты болуш керек. Бул маданиятка ким үйрөтөт? Кыргыз тили жана адабияты мугалими үйрөтөт. Демек, баланын санатош, тактоошду үйрөтүү эмес, демек, коомго чыкканда пайдалана ала турган. Бирөө менен аябай сону маектеше ала турган, оратор, чечен, өзүнүн оюн эркин айта ала турган. Балдар өзүнүн оюн эркин айта албайт да. Өмүр баян жаз десең жаза албай атпайбы? Арыз жаз десең жаза албайт, түшүнүк кат жаз десең жаза албайт. Ал эми иш кагаздары. Өзүнүн жашоосун, басып өткөн жолун, өмүр баянын кагазга түшүрүп бере албагандан кийин мектепте 11 жыл эмнени бердик да? Эмнени айттык?
демек мына ушул нерсеге басым жасашыбыз керек да. Ушунун өзү практикада, ушунун өзү турмушта. Биз баланы турмушка даярдап атабыз да. Мисалы үчүн баягы орус тилинен, англис тилинен сабак 11 жыл бою билим алышат да. Анан ошол эле балдар 11 жыл бою окуп чыккандан кийин анан баягы коомчулукка аралаша келгенде же англис тилин мындай дурусураак алып кете албайт, же орус тилин жакшы сүйлөй албай калып атпайбы? Ошол жерде мындай демек мугалимдер болгон аракетин салып окутат экен, ошол эле убакта бирок натыйжа жок болуп калып атат да. Демек бул балдардын өздөрүнүн кабыл алуусунда экен да. Эми муну да эки тараптуу караса болот. Баягы мугалимдер мектепте жетекчи болуп иштейм, көпчүлүк учурда мындай маселе бизде деле болот. Эмне үчүн начар англис тилден? Жумасына 5 саат окутуп атпайсыңбы? 6 саат окутуп атпайсыңбы десең, эмне кылайын, бала кабыл албайт, таптакыр кабыл алуусу начар дейт да. Эми болот ошондой, кабыл алуусу такыр начар балдар да болот. Бирок бардыгы эмес да. Бул мугалимге байланыштуу болот. Көп нерсе мугалимге байланыштуу болот. Мугалим дагы ошол турмушка жакын алып келиш керек, практикага келиш керек да. Көбүрөөк сүйлөтүш керек, англис тили болобу, орус тили болобу, баягы сүйлөө практикасы көп болуш керек да. Бизде андай эмес да. Анда деле теорияны окутабыз, анда деле баягы жаттама билим да. Жаттайбыз, анан жаттаганыбызды айтып беребиз да. Анын натыйжасы болбойт да. Мисалы, ал үчүн мугалим өзү эркин болуш керек, англис тилчи мугалим. Мугалим өзү сабакты словарды карап өтүп атса, өзү бир нерсени окуучу сураса китепти карап жооп берип атса, демек окуучусу деле ошол болот да. Баягы анын тарбиялап аткан. Ошон үчүн мугалим өзү үлгү болуш керек. Анан өздөрү эркин сүйлөп, дайыма ошол көбүрөөк ошондой бир шартты жаратканга аракет жасаш керек да. Бизде көбүнчө окуучуга шылтай берет, жакшы кабыл албайт да, бирок бардыгы андай эмес да, эки тарап. Мына ошо жакында эле баягы мугалимдердин айлык акысы да жогорулабадыбы? Анан буга чейин баягы мугалимдердин айлык акысы аз, кагаз иштеринен колдору бошобойт, булар балдарга сабак өтөбү же кагаз иштери менен отурабы деп да көп айтылып келди. Анан эми мына жакында эле айлык акылары да жогорулады. Эми ушул менен баягы балдардын да билим сапатынан дагы бир натыйжа болобу деп ишенсек болобу? Эми мугалимдер аябай эле ыраазы болуп калышты. Мугалим айлык, кичинекей айлык көтөрүлсө деле ыраазы болот да. Мамлекет башчыга рахмат, өкмөткө рахмат. Мугалимдер жакшы эле акчаларына кошулуп алып атышат. Анан эми ушуну менен эле балдар билимдүү болуп калат деш кыйын. Анткени көпчүлүк эле ушундай көз карашта болот экен, мугалимдин айлыгы аз, билим сапаты начар депчи. Эми мугалим, жакшы мугалим айлык албаса деле иштей берет. Өзүнүн предметине кызыкса, анан бирок бир нерсе бар экен, бир казак кесиптешим айтты эле, мугалимдин курсагы ач болсо окуучуну жей баштайт деп. Курсагы ток болуш керек деп, мектепте шарт болуш керек. Анан дайыма көбүрөөк материалдык нерсени ойлонбой, азыр иштен чыгам, анан үйгө нан алып барышым керек, окуй баламдын бут кийими жок эле деп, ушул өзүнүн кесиби менен кантип билим берем, кантип натыйжа берем деп ойлонсо, жакшы натыйжа болот дейт да. Ошон үчүн мугалимдин көбүрөөк байланыштырганыбыз ошондо, материалдык жагы жакшы болуш керек деп. Ал билим берүүнү, тарбия берүүнү гана ойлонуш керек деп айтабыз да. Анан көпчүлүк кесиптештер айтат, мугалимдин кагаздан башы чыкпай калды депчи. Мугалим кагаз жазбаганда эмне жазат? Мугалим негизги иши ошол да. Анан баланын данные да, жанагы атасы ким, апасы ким, кайсы үйдө жашайт, ким менен турат, аны мугалим толтурбаса ким толтурат? Мугалим аны билбесе, класс жетекчи билбесе ким билиш керек? Демек, ал биздин милдетибиз да. Бир кээ бир кесиптештерим эле кыйкыра берет да, биз кагаз эле жаздыра берет да. Анан ким жазат? Ал кагаз демек сага факт. Мисалы, сабак өтүп атасың, сабак өтүш үчүн план конспект жазыш керек. Ал план конспект жакшы кылып түшүрүп койсоң, эртең бир жаш кесиптешиң аны окуп пайдаланат. Ал сенин фактың, өттүм деген, муну журналга толтурган нерсең факты, өттүм деген. Мисалы, ар бир өткөн сабагыбызды финансылык документ да. Демек, кагаз бизди куткарат да, кээ бир жерде. Кичинекей алакандай кагаз, окуучуга жаздырып алган алакандай түшүнүк кат бир мугалимдин тагдырын чечип коет да. Ошон үчүн көбүрөөк кагазга мугалим мындай домат кое бербеш керек деп ойлойм, менин жеке пикиримчи. Кагаз жазып атабыз дей бербейчи. Демек, бул мугалимдин негизги милдети. Азыр ушул жогорку окуу жайларга дагы көптөгөн эле балдар баягы өтө албай калбадыбы, мурункудай болупчу. Азыр жогорку республикалык тестирлөө бар, жалпы республикалык. Анан ушул баягы бала жогорку окуу жайга барып, бир мыкты жогорку окуу жайга барып тапшырайын десе, ал үчүн ага акыл керек да.
анан кийин дагы башкасына барайын десе ал жака өтө албайт азырчы. Анан ошону бир мектеп окуучулары азыр ошону түшүнүп баягы билим алайын дегенге умтулуп калыштыбы жалпы республикалык тестирлөө киргенден кийин? Эми бул деле маселе. Анан бирок окуучулар ойлонуп калды да. Анткени андан мурунку бүткөн өзүнүн мурун бүткөн окуучуларды көрүп атат. Эгерде окуса, билим алса, каалаган окуу жайына өтө алат экендигин билишти. Бирок ошондо деле баягы шыгы бар, жөндөмү бар, жакшы окуган окуучу окуйт да. Анан баягы орто зар окуучу, өзү фундамент жакшы окугай калган окуучуну кантип окутабыз да? Бир жылда кантип даярдайбыз биз тестке? Ошон үчүн ал бала өзүнүн жөндөмүнө жараша башка кесиптик окуу жайларга, колледждерге аракет кылып окуп атат да. Бирок көрүнүш ошондой байкалып калды. Балдар жанталашып калышты. Кайсы мектепти карап азыр республиканын бардыгы жалпы республикалык тестирлөөгө даярдаш керек. Жакшы бал алыш керек. Парагой балдан өтүш керек. Алтын мектептер атаандашып ушу алтын сертификат алышыбыз керек деген, алтын медаль алышыбыз керек деген атаандашуу бар да. Мектеп дагы, мугалим дагы, окуучу дагы бардыгы аракет жасап калды. Анда мындай тенденция жакшы көрүнүш бул биздин билим берүүдөгү. Буюрса бул калыптанып калды да мектептерде азыр. Бирок башында дагы ушу коомчулукта түшүнбөстүк баягы болдугун жалпы республикалык тестирлөөгөчү, анткени баягы биздин балдар бул программага даяр эмес экен дегенде сыяктуу да болгон. Эми азыр болсо ошо ата энелер көңүл буруп калыптыр. Бул да албетте жакшы. Анан ушу сиз кайра китебиңизге кайрылсак, ошол китепте баягы ооматтуу ата эне болуш үчүн деп 9 кеңеш жөнүндө жазыптырсыз да. Ошолго токтолуп өтсөңүз. Ал эмне кеңештер, балким биздин радио угуучулар кызыгып жаткандыр. Китепти алалычы. Бул кеңештер эми 9 кеңеш деген кеңештер көп. Бирок биз эми анын ичинен тандап туруп ошол бир 9 кеңешти бергенге аракет жасаганбыз. Эми кээ бирлер айтат, эми кеңеш десе эле кеңеш бере бересиңерби? Мен деле жакшы билем деп айтышы мүмкүн. Бирок бул биздин сунуштаган сунушта. Мисалы, балаңызды ар күнү эрте ойготуп, мектептен келгенде мээрим менен кучагыңызга кысыңыз. Баарыбыз жасай бербейбиз да. Перзентиңиздин суроосуна көңүл коюп, жаш курагына жараша түшүндүрүп бериңиз. Перзентиңиз үчүн зарыл, өнүмдүү жана жетишерлик убакыт ажыратыңыз. Азыр эң проблема ошол, биз убакыт ажырата албайбыз. Перзентиңиздин кичинекей ийгилигин да колдоп, аны кубанычка бөлөңүз. Сабырдуулукта, мээримдүүлүктө перзентиңиз үчүн үлгү болуңуз. Үй бүлөдө кабыл алына турган чечимдерге балаңызды да катыштырсаңыз, сиз жакшы, бактылуу ата эне эсептелесиз деген бир 9 кеңеш да. Бул ичинде дагы мындай кеңештер толтура. Эми кеңеш айта берген баарын эле колунан келет, бирок эми муну окуп кабыл алыш канчалык деңгээлде ал окурмандарга, анан ата энеге байланыштуу болот. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыкты. Бүгүн Гений радио уктурубузда педагогика илимдеринин кандидаты доцент Кыялбек Акматов агай болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Рахмат.